Ассаламу алейкум, Асанов каналының көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн буюрса 12 апрель саат 10-дон 30 мүнөт өтүп калды. Бүгүнкү темабыз могу самозанятый боюнча болот. Азыр мына көрүп тургандай эле мен Яндекстин офисине келдим. Көрөбүз азыр самозанятый кандай болот. Бүгүн жазылып койгом 12 апрелге саат 10:40. Азыр 10:30 болуп калды. 10 мүнөттөн кийин буюрса киребиз. Жок, бул жакта киши деле жок экен. По записи деп коюп тур. Катар киши деле жок, иштеген киши деле жок. Ошол азыр кирип көрөбүз кандай болот. Ассаламу алейкум, Асанов каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн буюрса 11 апрель. Бүгүнкү темабыз самозанятый жөнүндө болот. Мен эртеңкиге Яндекстин офисине 12 апрелге саат 10:40 жазылып койгом. Ошого самозанятый жөнүндө эң биринчи сүйлөп чыккан блогер Абай Исмаилов байке. Салам алейкум. Жашып калалы. Ушул Абай байкеден сурап, жол жобосун үйрөнүп, билип алайын деп келдим. Ошондой эле видеоролик тартып силерге дагы көрсөтүп коеюн дедим. Ошону айта кетсеңиз, Абай байке, кандай кылабыз? Нолдон баштап биринчи эмне кылыш керек? Биринчи бул подтвержденный госуслуга керек буга. Анан мойнолокко регистрация болушубуз керек. Мойнолокко регистрация болуп атканда подтвержденный госуслуганы сурайт да, ал жакта через портал госуслуги деп чыгат. Ошо через портал госуслуги менен регистрация болуп, анан ал жака барганда ИНН снился на всякий случай алыла берсин. Биринчиден азыр биз ссылка калтырып кетели. Яндекстин ссылкасын запись огородный проезд деп. Эгер Москва, Московская областьта иштегендер да, бул Москвага жакындар. Потому что азыр бизде башка жактан деле көрөт экен. Питерде, Новосибирск, Омск ушундайдан чалып атат да мага. Мен, короче, баардыгын бүтүрдүм. Анан дальше эмне кылышым керек депчи. Мен ушундай огородный проездге запись болду десем, мен вообще Омскыдамын. Келе албайт. Ошондуктан туугандар биринчи Москвага жакындар боло берсин. Азыр мен өзүм дагы информация даярдап атам. Кийин башка жактагылар кантип регистрация болот. Ошолор тактап атасыз. Азыр тактап атам. Просто мен азыр толук маалымат билбей атам да. Яндекстин диспетчерине чалсам жакшы жооп бербей атат да. Мен дагы өзүм дагы ошол жака жазылып барып, ошо маалымат алышым керек болот да. Анткени өтө көп болуп атат. Анан ошо мойнолокко регистрация болгондон кийин Тинькофф карта болсо, ал жака жөн эле өзүнүн Тинькофф картасы менен бара берет. Анан обязательно Тинькофф. Обязательно керек. Тинькофф обязательно, анан жөн эле карта эмес, приложениясы дагы керек. Анткени ал жакта бик номер, анан счет номери жазылат да, картада ал жок болот. Ошо анткени ошол жакта бик номер, счет номер жазылат да ал жактачы. Эгер Тинькоффуңар жок болгон болсо, ошол жактан кылып берет, трудовой договор керек. Действующий да, любой ал жакта базадан текшербейт. Левый жасатып алса деле болот, 500 рубльге. Просто действующий. Мисалы, бүгүн канчачы, задний число менен башталган, хотя бир ай. Бир ай мурун алынган, анан бул жагы дагы бир жылга чейин деген да, договор. Ал жакта дата азыр эме болуп калган го, срогу менен болуп калган го трудовой договорлор. Мурда бессрочно бере берет эле да, азыр срогу менен трудовой договор керек. Болду, калганын полный өздөрү бүтүрүп берет. Кандай суроолоруң бар? Налогтон кантип төлөйбүз? Жанагы парковый самозанятый менен прямой самозанятыйдын айырмасы? Парковый самозанятыйды азыр подключашкалар өзү дагы билбейт, өздөрү дагы билбейт. Потому что подключашкалар уже 100% жабылат деп атат го. Өткөндө мен дагы бирөөдөн неме алсам, интервью алсам 100% жабылат дедилер. Вообще хит болуп кеттир. Эми кантип эле 100% деп жооп берип коюшат. 100% эмес, бул жабылат деген эле да, просто. Жабылат экен. Мен подключашкалар менен мен өзүм дагы мурда иштечү элем. Азыр алар менен сүйлөшсөм, кече күнү дагы Кот байкеден дагы интервью алдым эле. Парковый самозанятый болобуз дедилер. Ал дагы уже пока жолдорун таппай атам деп атат. Мурда башка схема менен тапкан экен, ал просто старый болуп калыптыр. Анан тем более болбойт деп атат да, короче. Пока болбойт деп атат. Бирок жолун тапса болот.
Яндекс разрешение берип койгон парковый самозанятый боло бергиле депчи подключашкага. Просто алар именно жолун таппай атат. Кантип болобуз? Потому что алар мисалы подключашкалар азыр подключашка биз парковый самозанятый болсок бизге эмнеси плюс? Бир эле нерсеси плюс да. Лимитибиз түгөнбөйт. Мисалы бул жакта 2,5 миллион 2 миллион 400 лимит бар бир жылда. Мисалы сен средним канча жабасың айына? Мындай грязь эсептегенде средний 180-200 200 деп койлу. Сен 200 жапсаң, бул Яндекстин комиссиясы менен кошулуп 260 миң болот да, примерно. 260 миңден алат да бул неме налогту. Самозанятый болуп иштесеңчи, 260 миңден ошондо канча айда битирип коесуң? 260 миңден ошондо 10 айда сен лимитиң түгөйт экен да. Эгер мындай средний иштесең, а бизде вообще 300 миң, 350 миң жабы берген кишилер бар да. Комфорт плюс бизнестегилер. Ошо бизнестегилер вообще эле көп. Ошо лимит түгөп калбаш үчүн самозанятыйлар булар кантип берет экен? Биринчиден Яндекстин комиссиясын минусовать этип берет экен. Аны ал жактан бензинди минусовать этип берет экен. Ошондон дагы аренданы эгер трудовой договор аренда менен алсаң машинаны, аренданы минусовать этип берет экен. Ошондо 200 миңден 260 миңден примерно 150 миңге налог төксөң, лимитиң бир жылга жетип атат да, 2 миллион 400чу. Ошол эле плюс болуп атат да. А эгер менде дагы слухтар болуп атат, аны точно мен азыр айта албайм. Лимитти, короче, именно ошо такси сферага чоңойтпайт экен. Чоңойтпайт экен? Чоңойтуп берет экен. Чоңойтуш керек го дейм, чоңойтпаса болбойт да. 4 миллионго чейин чоңойтуп берсе, анан туугандар дагы бир жакшы жаңылык, Яндекс самозанятый менен биз уже жана регистрацияны продление кылып алсак болот эми. Бул бир 10-15 күн болду бул жаңылык чыкканначы. Мен даже өзүм каналыма айта элекмин. Ошо баягыда болбойт деп аткансыз? Баягыда болбойт деп атканмын. Анда болбойт эле. Азыр ФМС дедим го, Яндекс ФМСке уже уведомление жөнөтүп калыптыр да. Жөнөтүп атыптыр уже. Ал жака барсам, ошо просто ошо уведомлениянын кагазын кантип алабыз. Ошону эле таппай атам да. Ошону тапсам эле просто элге айтып чыкпаптым да. Уведомлениянын кагазын буйрса табам. Табабыз. Жакында бир 10-15 күндө береме. 15 күн. Налогту мой налогтон төлөйсүзчү, Яндекс сразу прямой эле өзү эле чечип алабы? Жок, мой налог жана приложенияга регистрация болдуң го. Ошого эле налогун келип калат, ар айдын канчасынан келет эле, унутуп калдым. 15-ненби, 10-унанбы, короче, 1-нен 28-не чейин төлөш керек да налогту. Мисалы, мына айда иштегенди, наркы айда 1-нен 28-не чейин налогту төлөш керек. Потому что андан өтүп кетсе уже просрок болуп, анын пеня кетет. Ошон үчүн ал жакта жөн эле жана приложенияңда оплатить деп чыгып калат. Ошол жакта картаң кааласаң автоматтык түрдө алып койсоң болот. Берген сайын өзү мисалы 1 айда бир жөнөтөт да ал жакта. Мисалы 6 миң, 7 миң жөнөтөт. Сен мисалы канча иштейм дедиң? 200 миң средний иштесең 260 миңге налог келет. 4%, 4,5% деп коелу среднем. 5% болуп калган болсо, бул жактан 5, 10, короче, 12 миңдей келет да. 200 миң жапсаң. А буда бирок дагы плюстары бар да. 13 миңге. 12-13 миңге келет да. Bundan дагы плюстары бар. Ал жактан сен регистрация болосуң го, мой налогтон сага 10 миң бонус берет. Болгондобу? 10 миң бонус берет. Мисалы сага 10 миң налог келсе, 2 миң ошол жактан, 2% ошол жактан минусовать этилет дагы, сен 8 миңди төлөйсүң. Ар ай сайын ошентип 2 миң болуп турат. 2 миңден. 2% алып турат. Канча налог төксөң, ошо 2%ын сага 10 миң кылып бонус берген да, ошо бонустан эле снимать этилет. Кичине алдап турат экен да. Ол жакта дагы плюсу бар. Анан дагы бир плюсу, мисалы 100 заказ кыласың да бир неделеде сен. Ошо 100 заказ кылсаң, 2,5 миң Яндекс сага өзү балансыңа салып берет. Бонус. Бир айда ошондо 4 неделе барбы? 4 неделеде 10 миң сага картаңа түшүп турат да. Ошону менен эле налог төлөп койсуң.
бизге мисалы могу таксисттерге вообще минусу жок да, бул неме вообще дедим го. Бир эле минусу бар да самозанятыйдачы. Лимит да, ошо лимит эле. Проценттен айырма болбойт дейсизби? Проценттен даже биз утуп атабыз. Паркка Точно мурда. утабызбы? Точно утабыз. Потому что биз паркка 2%тен берип, андан да бир сом албайт элек го. 2%тен эле берип. Азыр бул баланс жакта экен да 1% алчу. Ошондо 3% болчу парктыкы. ооба, почти 3% болуп кетет. А бул жакта снимать эткениңе сага балансыңа эч кандай акча албайт. Өзү эле түшө берет да акча. Бuyakта процент Ошондо мисалы бүгүн иштегениң эртең түшөт да просто. албайм, мейли күтүп турабыз деңчи. Мисалы 9-дан азыр сен 9-да чыгып эртең менен саат 6-га чейин, эми 9-дан 6-га чейин иштейт да банктар. Ошо 9-дан 6-га чейин иштесең, эртеси күнү толук түшөт. А эгер 9-дан 6-дан өтүп кетсең, эртеси күнү түшөт да. Эртеси күнү түшөт. Ушундай эмеси бар да. Аны прямой сразу түшүшүм Яндекс карта. Дедиңиз эле баягы. Яндекс картаны мен аны алып алгам. Аны просто мага ошибка менен берип койгон. Сиз РФ эмессизби? Мен РФ эмесмин да. Аны мен алып алгам. Анан мен аны мен 3-4 ай мурун алгам. Өзү мен 1 жылдан өтүп калды самозанятый болуп иштегенмечи. 1 жылдан өтүп калды. Почти 2 жыл кетип атат да. Ал жактан ошо мен Яндекс картаны алып алгам дагы улап алгам. Азыр болсо барса только РФ деп атыптыр. Ошону ойлоп уктум да. Бирок буйруса Яндекс картаны кыргыздарга дагы ошо берет экен. Потому что бунун өзүн не дорабатывать этип атыптыр да азырчы. Просто биз Кыргызстандын жарандары Россияда нерезидент, налоговый нерезидентпиз да. Ошон үчүн алар ушул именно бул Тинькофф иштеп койгон буну. Яндекс карта буну иштей албай атат да. Яндекс азыр банк болуп атпайбы тем более. Буюрса жакында банк болот да, Яндекс банк. Ошондо булар уже по-любому өзүнүн продукциясын эметет да. Алдыга жылдырат да. Ошого Тинькоффтун эмне кереги бар дейт да. Анан мага баягы бирөө жазды, өзбек туугандар экен. Меники самозанятый болбойт экен дейт. Гражданин Өзбекстан болбойбу? Гражданин Өзбекстан мага дагы көп жазды ошентип. Гражданин Өзбекстан бекен же кандай экен? Гражданин Өзбекстан экен, правасы кыргыз экен. Жок, неге самозанятый болбойт дептир? Неге болбойсун дептир? Мен азыр түшүнбөй калдым. Кантип билбейм, мен андайлар офиске барган экен да. Барганда ошо самозанятый болбойсуң, сен только через ИП болосуң дептир. ИП ачышың керек дептир. ИП ачыш үчүн ал жакта ВНЖ керек да. Ошо же РФ болуш керек, РФ болуш керек же ВНЖ болуш керек. Алар жок экен. Анан ошо мен эмне кылам деп атат да. Болду же, ал негизи ошол Өзбекстандын паспорту менен бул жакта такси кыла албайт ал. Кылып жүргөн экен. Правасы кыргыз экен, ошо кыргыз права менен. Андайды биринчи жолу катап сездим. Ошентип айтты да магачы, ошо огородный проездге бардым дейт. Запись болуп барган экен, анан ушинтип болбой койду. Парковый самозанятый менен болбойт бекен десем, билбейм аны дейт. Анда да болбойт да. Парковый самозанятый болгондо аларда ИП бар да. Аларда ИП бар, просто ИП дагы жабылат деп атпайбы? ИПга просто налог көп келип калат. Мисалы, ал жакта ИПда лимит бар экен да. 30-35 машинага эле кошулат экенсиң. А бизде көп машинага чейин кошуп жүрүп атпайбы? Жөн эле лицензия алып берилетчи. Көп болуп кетти. Анан примерно 30-35 машинага азыркы закон менен эсептегенде налогду 44% налогду эсептегенде ал жакта бир кварталда эле канча вообще көп келип калат да. В среднем алар ошо бир машина в среднем 250 миңден эсептегенде эле 27 миллион уже налог келип калат да. 27 миллиондон алар дагы мындай схемалар бар экен аларда ошо 27 миллион налогдон ошо 4,5%, 4-3% кылып төлөсөк болот дейт экен. Ошондо дагы 3 миллион 800 келип калат атпайбы? Ал жакта вариант жок болуп атат да. Эми подключашкалар калса, лично мага дагы сага дагы жакшы болот эле турабы? Рекламада мисалы. Азыр мен только подключашканы эле реклама кылат элем да мурда.
батыл чачканы реклама кылыш өтө оңой да. Мисалы 10 роликке 5 миңден алып аласың, 50 миң, 50 миң алып алып туруп, анан өзүң любой видео тартып жибересиң да, анан ортосуна эле сүйлөп коесуң, барбайсың дагы да. Жөн эле обложканы коюп коесуң, бул өтө жакшы болчу да. Аз болсо эми биз бир нерсени реклама кылыш үчүн баарыбыз Тамагы жок калдык да. Тамагы жок калдык да. Тамагы жок. Алардан мен калса бизге жакшы болот эле. Алар иште оңой болчу да бизгечи. Комментарийден жазыптыр, сен сүйнөт окшойсуң подключашкалар депчи. Жок, мен наоборот. Ооба. Бизге да подключашкалар бар болгон жакшы болчу, бизге дагы оңой болчу иштешкен алар менен дагы. Могу путевой лист кандай болду анан? Если парктар жабылып кетсе. Парктар жабылып кетсе, просто бул подключашкалар жабылат да. Путевой лист эми кымбатташы мүмкүн. Только тилер калганда, Короче, азыркындай лафа жашоо жок болот да, короче. Азыр бияктан медицинский осмотрдон өтүш керек, башка жанагы техосмотрдон өтүш керек. Техосмотрдон дагы 41 пункт текшерилиш керек экен. Ар бир машинага бир машинаны текшериш үчүн өзү примерно 20-30 мүнөт кетет экен да. Өзү негизи по закону 41 пунктун карап чыкканча ошончо кетет экен. Биз болсо путевойго жазып атканда дагы мындай 3 мүнөт 4 мүнөттүк эле арасын жазып эле уруп кетип атабыз. Негизи жарым саат калган да. Негизи ошентип маятниктер, грамотно маятниктер ошентип токтоткон болсо, сен эмне 2 мүнөт, 3 мүнөт эле, 4 мүнөт эле өтүп койдуң дейт. Ошондой дагы бар экен да. Биз болсо ошон үчүн туугандар путевойду жазганда, мисалы 10-15 мүнөт эле разницасы, мисалы медиктен разницасы, техник менен разницасынчы 20 мүнөт кыла бериш керек экен да. Минимум, мындай уверенный болуш үчүн. Мен дагы ошону бир 2-3 ай болду билгениме. Ага чейин канча кылат элеңиз? Мен деле 5-6-7-8 мүнөт эле кылып атат элем. Мен биринчисин жарым саат, анан кийин 15-20 мүнөт, анан ушундай кылам да. Ушундай болсун деп. Анан путевой листти сразу мусорго кырталы, туугандар. Путевой лист жайнап кетти го, кара кеткендечи. Жайлуу эле кетти. Жана кармалып калбайын деп эле урдута береткенбиз да биз. Эми кичине бир 10 метр чурга барсак, бүт эле жерде мусорка бар. Астан ачап, эшикти ачып эле сыгмай калып жатып коет. Ошондой кылбайлы. Ошондо мойнолук качать этет, мойнолуктан подтверждение кылат. Эме мен ушул боюнча жаман көп суроолор болуп кетет. Анан мага бир күндө бир 50-60 сонат келет да. Баарына успеть этпей атам жооп беришкечи. Бирок аракет кылып атам. Ошого азыр сага дагы ошо үйрөтүп коеюн деп атам. Буга деле жаза бергилечи. Эми мага жазсаңар болот, мен дагы айтып турам. Ушунун промокодун эле ала бергилечи. Жазычы сага дагы үйрөтүп кетсем. Ошол өз негизи блогерлер дагы чыкса жакшы болот эле. Мен азыр видеолорду көрсөм, өзүм жалгыз эле болуп калгандай болуп атам да. Азыр баары эле мага чалсачы. Ооба, мен дагы билем деп туруп, мен дагы прямой бара алган жокмун. Мен дагы биринчисине келип сурап алайын, билип алайын деп анан келип атпайынбы. Ошого бизге окшогон адамдар көп да. Ошого билип алайын депчи. Ошого дагы бир ушул баардык суроолорду бир топтоп туруп дагы бир видео кылып чыгарып коеюн деп атам. Ар бирине бирден ответ бергенче ошо видеону эле жөнөтүп кое турган болупчу. Кээде башкача вопростор болот, аларга эми отдельно жооп берипчи. Анан жакында дагы ошол именно кантип самозанятый менен регистрацияны продление кылабыз. Мен ушуну издеп жүрөм азыр. Ушуну таап алсам эле көп мекендештерге жардам болот эле да бул. Анткени биз азыр парктарга көз каранды болуп калат экенбиз да, подключашкаларгачы. Алар трудовой договор бере алат да. Яндекстен агентский трудовой договор алат экен дагы, анан бизге алар мындай трудовой договор берсе болот турган болуп калыптыр да уже. Яндекс бизге уведомление алып берип калыптыр уже. Ал дагы боло турган. Эмне кылабыз андан көрө? Лучше ошо уведомление бар го, мисалы ФМСке жөнөткөн. Алар ФМСке уведомление жөнөтөт да. Ошонун кагазын эле алып алсам болду эле да. Анын каяктан Яндекске барсам бербей атат. Каяктан алам, ошону точно билбей атам да. Ошону билиңиз анда эртерээк. Ошону прямой биз өзүбүз трудовой договорду оригиналын көтөрүп жүрөлү. Ошондой. Продление кылганда кыйналбастан продление кылыш үчүн регистрациядагы акча, трудовой жазатыш үчүн да акча. Анан көп туугандар жазып кетет, бул жерде 16 барак нарактан. Ал трудовой договор эмес, ал договор оферта деген бар.
Договор офертаны эле ушуну эле чыгарып барып продление кылса болот экен го дейт. Болбойт андай болсо. Договор оферта менен болбойт. Уведомление керек, именно ошо кагаз керек болот да. Договор оферта менен ошо уведомлениени алып барсак продление кылып берет. А бул жерде түшүнбөй эле жазып атат бу жерде. Кантип эле биякта 16 барак немеге договор берет го деп. Договор оферта ал. Бирок закондо жазылган договор оферта менен трудовой договор экөөнүн күчү бирдей депчи. Бирок биз эме болуп атпайбызбы? Кыргызстан гражданы болуп атпайбызбы? Ошого ушундай. Все анда. Анан могу запись боюнча азыр көрүп атасыз. Только 13 майда гана ачылат деп чыгып атат. Ооба. Ошого эмне дейсиз? Азыр ссылка калтырып кетели, азыр запись болуп койсун. Жок, азыр киргенде дагы 13 майда деп чыгып атат. Мен кечеден бери кире албастан кече кайра кирдим. Кайра кирип отуруп, анан аягына бир жолу бир окошко ачылды. Ошого анда клиент бар эле. Кетип баратып жазып жетишпей калдым. Анан кайрада кечинде дагы кирип аттым, кайра кирип атып, анан дагы бир окошко ачылды. Ошого жазып жетиштим да. Ошого туугандар силер дагы кайра кире бергиле. Кайра кире берсеңер ачылат экен. Анан бүгүн жана дагы келет, бул жака келет да карасам дагы ачылып 5-6 окошко ачылып калыптыр. Мен жазылгандан кийинчи. Ошентип кайра кирсе ачылып калат экен. 13 майга чейин эле эмес, ошону күтүп жүрөбүз дечи. Ал башка бирөөлөр жүрөт, 13 майда ачылат экен, ошондо жазылабыз деп. Ушундай? Просто эме болуп атпайбы, жана ссылка менен кирип, башка областтагылар дагы мен ссылка менен кирип, жана Яндекс менен жазылып болуп атат. Аларды текшерип атат дагы, башка областта иштейт экен. Ошон үчүн бошотуп коюп атат. Анан кийин сразу окошкону ачып коюп атат да. Ошол окошко ачылганда биз жазылып атабыз да. Ошого бат-баттан кирип туруш керек экен азырчы, бат-баттан кирип турса эле ачылат экен. Ошо биринчи шаг ошол огородный проездге жазылып койгула, калган документтериңерди кийин бүтүрүп жүрө бересиңер. Ошондой болуш керек экен. Анан эгер менде вообще болбой атат, мен айтайын дедим эле. Жана мойнолокту вообще скачать эте албай атам. Болбой атат дегендер бар го. Регистрация болбой атат дегендер бар го. Иненен менен снился оригинал болсо эле бара берсе болот, өздөрү кылып берет ал жактачы. Оригинал болуш керек. Оригинал болсо. Анан жанагындай бирөөдөн сатып алган 500 сомго сатып алган. Алар жарабайт экен туугандар. Оригинал болуш керек. Баары оригинал болсо эми баарыбыз коюбуз эле жакшы. Ошол анда туугандар. Бүгүнкү темабыз ушундай болду. Абай беке, сизге чоң рахмат. Айтып коюңуз менен бөлүшүп койгоңуз үчүн. Өзүнүн менин номеримди эле калтырып кое бер кааласаң. Сиздин номериңизди жазып коебуз. Суроолор болсо сизге да жазышат. Жаза берсин. Күнү түнү. Круглосуточно. Просто голосовой жөнөтсүн. Голосовой жөнөткөндө мен мисалы машинада мен дагы такси кылам го, такси кылып кетип атып, угуп кое берем дагы, жеткенден кийин кайра ответ берем. Обязательно голосовой берип атам баарына эле. Абай беке номерин жазып коебуз. Кече күнү бир кишиге бир 2-3 неделядан бери консультация алып келем да, андай ала албайт, андай ала албайт деп жанагы. Болуп келиптир дагы, анан мен 500 сом берем дегем го. Анан 10 заказбы, 10 заказдан көп кылып, анан кайра чалган экен, мен уктап калган элем да ал жердечи. Уктап калган экен, кайра чалыптыр дагы, анан кийин голосовой жөнөтүптүр. Абай, мне эшегиң ылайдан өткөндөн кийин албай койдум депчи. Бир жумадан бери мен жок, мен котором туугандар, мен 500 сом котором дедимби, значит котором, которуп эле атам да. Просто сабыр кылгыла, бир саат албай калган. Сиздин промокодуңузду жазып коелу. Жок, өзүңкүн жазып кое берди, сен барып өтөсүң эртең өткөндөн кийин өзүң промокодуңду жазып кое бер. Мага уже промокоддор мындай жетеби? Мен даже успеть этпейт окшойм, ага иштетишкечи. Анда туугандар, мен промокодумду жазып коем. Ошо менин промокод менен огородный проездге Яндекстин офисине барганда менин промокодумду жазсаңыздар, силерге 2 промокод берет, мага 1 промокод берет. Ошондой эле кайра жанагы самозанятый болгондон кийин 10 заказ кылгандан кийин мага жазсаңыздар же чалсаңыздар, мен силердин балансыңарга 500 рубль которуп берем. Абай байкеден кем болбойн. Просто 500 рубльди эмнеге которуп атабыз? Ошо силер биздин промокодуңарды жазган үчүн эле. Ыраазычылык кылып эле. Бир обед депчи. Потому что алиги халява болбосун деп, бизге дагы кичине чыксын деп эле. Ошо. Макул туугандар, кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда. Салам алейкум. Салам алейкум. Туугандар, ошентип самозанятый болуп чыктым мен. Самозанятый болдук. Ошо самозанятый
эми кандай болот, иш кандай болот, налогту кандай төлөйбүз, эми алдыңкы күндөрдө чогуу көрөбүз. Жумуш кандай болот, канча проценттен төлөйбүз, кандай болот заказдар. Эми баарын алдыңкы күндөрдө көрөбүз Кудай берсе. Ошол самозанятый болгонго Абай Исмаилов, Абай байкеге чоң рахмат. Ошол туугандар, ошондой эле мен өзүм промокодум бар эми. Мен промокодум жазсаңыздар болот. Мен промокодум кандай эле азыр айтып коеюн, азыр мынакада жазып коем. 1 вал 2816 экен менин промокодум. Ошо менин промокодум менен жазып кирсеңиздер, силерге 2-12 сааттык промокоддон берет, а мага 1 берет. Ошону силер жазып киргенден кийин, самозанятый болгондон кийин мага жазып койсоңуздар, мен силердин картаңарга, Абай байкедей болуп эле 500 рубль картаңарга которуп берем. Ошол туугандар, жазгыла, жардам берем, чогуу иштешели. Анан кээ меники мисалы очередь койгондо аябай кыйналдым. Вообще очередке койбостон кечке күнү түнү кире берип ошентип отуруп очередь алдым да. 12-сине күнү алгам, ошо бүгүн келдим. Ошол силер дагы кайра кире бергиле, 13-үнөн кийин ачылат экен деп коюп жүрбөгүлө. Кайра кире берсеңер ачылат. Мен бүгүн дагы бул жака келатып карасам, толтура эле ачылыптыр да. Ачылат, кайра жабылып калат, ачылат, кайра жабылып калат. Ошол силер дагы кайра кире бергиле. Ачылат. Ачылганда сразу резко пат-паттан толтуруп жазып коюш керек экен. Анан кийин мой налог качать эткенден кийин кирейин десем кирбейт через госуслугучу. Кирбейт. Вообще кабыл койдум, май документ кылып госуслугамын паролун логинин өзгөртөйүн десем, алар жок, өзүң кыласың деди. Мен өзүм кылдым телефондон. Кылсам деле баары кирбей койду. Эмне болсо ошо болсун деп Яндекске келсем, булар жакшы болот экен. Через Тинькофф самозанятый кылса, ошондо госуслуга эмес, через Тинькофф эле кирип кетет экен да. Силер ошентип кыйналып аткан болсоңор, сразу эле келсеңер, бул жактан кылып берет экен. Ошол тууганда бүгүнкү ролик ушундай болду. Кимге пайдасы тийсе, лайк басып, комментарий жазып койгула. Баарыңарга чоң рахмат, аягына чейин көргөнүңөргө. Каналга катталганды унутпайбыз. Салам алейкум.